Ата мекениң сыймыктангандай жашап жана иштегин. Бир тууган элиңдин кызыкчылыктарынан өз бакты алайыңды тап. Эгемен майрам кут болсун, Кыргызстан. Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр. Эгемендүү Кыргыз элибиз бүгүн 27 жашка чыгып отурат. Биз болсо Талас шаарындагы майрамдык иш-чараны сиздерге чагылдырып беребиз. Демек, биз менен биргеликте болуңуздар, эч кайда алыстабаңыздар. Желегибиз желбиресин бийикте, жан дүйнөбүз жалын болуп жагылсын. Кыргызстан эгемендүүлүк күнүңүздөр менен. Арбаңыздар Талас шаарынын тургундары жана меймандары. Өзгөрдү быйыл калаабызда таанылбай, көчөлөр бүт күн тийгендей жап-жарык, шаардыктар майрамына келишти, шамдуу эмгек милдеттерин аткарып. Тоолуу Кыргыз элинин тоодой уулу Чыңгызы, таланты менен тааныткан таалайлуу эли Кыргызды, 90 жашын белгилеп, төбөдөн жанат жылдызы. Быйыл планетанын улуу жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык мааракеси белгиленгени турат. Биз таластыктар ар дайым Чыңгыз Айтматов атабыз менен сыймыктанабыз. Көчмөндөр оюну бул жылы 3-чү жолу ойнолот. Дүйнө элин таңданткан быйылда шаңдуу той болот. Биз быйыл өткөрүлө турган бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюну өткөргөнүбүз менен да сыймыктанабыз. Эгемендик элдин болгон мүдөөсү, элим жетти муратына акыры, өлкө өнүгүп, жашоо барат жакшырып, жолубуздун дайым күйүп жашылы. Бүгүн болсо сиздер менен бирге Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 27 жылдыгынын майрам салтанатын өткөрүп жатабыз. Андан эсе урматтуу салтанаттын катышуучулары, мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн 27 жылдыгына арналган майрамдык салтанат ачуу үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөт Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Молдон эришти. Жана Талас шаардык жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун башчысы мэр Жусупбеков Айдарбек Жапаровичти сахнага чакырып алууга уруксат этиңиздер. Тарат. Түстөн. Түз тур. Түстөнүү. Ортого. Салтанаттуу айда менен түзүлдү. Талас гарнизон башчысынын орун басары майор Салиев. Саламатсыздар жолдоштор. Эркин тур. Түз тур. Түздүк ортого. Жолдош Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Талас облусунун өздүк курамы 31 август Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгү күнүнө каратылган салтанаттуу парадка тизилди. Гарнизон башчысынын орун басары подполковник Сачиндиев. Саламатсыңарбы жолдоштор? Сиздерди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 27 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Бүгүнкү салтанаттын кадырлуу коноктору. Бул тарыхый даназасы бар улуу эгемендүүлүк майрамы ар бир кыргыздын жүрөгүндө мекенчилдик сезимди ойготуп, ата мекенибиздин бүтүндүгү, эркиндиги жана туруктуулугу үчүн ак кызмат кылууга шыктандырып турат. Түптүү Кыргыз элинин эгемендүүлүк күнүндө сиздерге кааларыбыз бекем ден соолук, дөөлөттүү өмүр, үй бүлөлүк бакыт талай жана ишиңиздерге албан ийгиликтерди коштой беришти тилектештигибизди билдиребиз. Элибизге биримдик, ынтымак жана ырашкерлик орноп, мамлекетибиз туруктуу өнүгүү жолуна түшө берсин. Урматтуу мекендештер, ардактуу замандаштар,
сиздерди Кыргыз Республикасынын эгемендик майрамы менен Талаш шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруусу мэриясынын жана жеке өзүм атынан бир жолу дагы куттуктап койгонго уруксат этиңиздер. Ушул улуу күнү алдыбызда асыл максаттарыбыз турмушка ашсын. Элибизди Айкөл Манас атабыздын касиеттүү арбагы колдоп, ырыс алдыгы ынтымагы чындала беришине тилектеш экендигин билдиремин. Майрамыбыз майрамга улансын. Урматтуу Талаш шаарынын тургундары, алгачкы куттуктоо сөз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү губернатор Мураталиев Марат Муллановичке берилет. Урматтуу агайын туугандар, кадырлуу калайык калк, сиздерди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 27 жылдык мааракеси менен өзүмдүн жана Айкөл Манас атабыз жерлеген кут дарыган касиеттүү Талас жергесин жалпы элдин атынан ак дилимден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Мезгил өткөн куш демекчи, күнөстүү мекенибиздин эркиндиктин таң аткандан бери 27 жыл убакыт өттү. Ак калпак кыргыз элинин тарыхынын бир бүркөн баянына айланды. Кылымдарды карыткан кыргыз эли нечендеген тайгак кечүү тар жолдо өткөн. Ынтымакты туу тутуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ар дайым ийгиликке жетишкен. Айкөл Манас атабыз бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүптүр кыргыз деп, бөлөк элге кеп кетет деп, эл журтун ар дайым биримдикке чакырган. Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, акылман элибиз эзелтеден өзүнүн ак пейилдүүлүгү, данышмандыгы, кара кылдык как жаргандык калыстыгы жана ажалга тике караган баатырдыгы менен башка улуттардан өзгөчө айырмаланган. Уюткулуу журтубуз ар мезгилде калктын камын көрүп, жеңилди жерден орду колдон алып, кароосун казык каккан кылган айыр азаматтар чыккан. Алар найзанын учу менен, кылычтын мийизи менен эли жерин коргошуп, кийинки урмактарга жаркын элес үчүн кан жанын аяган эмес. Кыргыз эли жараткан сүйгөн эл. Кудай бизге укмуштуудай кооз жер берген. Эгемендүүлүктү тартуулаган. Дүйнөдүн көптөгөн элдери өз жери мамлекетине жете албай, кылымдап күрөшүп, запты көрүп, жанын берип эңсеп келет. Бизге эгемендүүлүк мурас катары ыйгарылды. Ошол жараткандын тартуусун бактап баалап алалы. 5 манжа бөлөк бир, 5 манжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир демекчи, Кыргызстандын гүлдөп өнүгүүсү үчүн ар бирибиз колдон келген аракетибизди көрүшүбүз керек. Урматтуу агайын туугандар, кадырлуу калайык калк, сөзүмдүн аягында жалпыңыздарды дагы бир жолу Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 27 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Ушул кубанычтуу күнү ар бириңиздерге үй бүлөлүк бакыт, чын ден соолук, узун өмүр, белпил турмуш каалайм. Күнөстүү мекенибиздин чаңырагы бийик болуп, түбөлүгү түз болуп, сиздерди дайым жараткан өзү колдосун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2018 жылдын 30 августундагы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 27 жылдыгына карата сыйлык тапшыруу жөнүндөгү номер 252-Б сандуу буйругу Кыргыз элинин рухий, маданий каада салттарын жайылтууда, жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоодо, сергек жашоо мүнөзүн калыптандырууда, Кыргыздын улуттук оюндарын өнүктүрүүдө жана Талас облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымдар үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас областындагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн атайын наамдары менен төмөндөгүлөр сыйлансын. Талас областынын ардактуу атуулу наамы төмөндөгүлөргө ыйгарылсын. Исмантаев Сейдакбар Исакович, Чыңгыз Ордо коомдук бириңмесинин мүчөсү.
Курманкулов Ниязбек Дилдебаевич улуттук кыргыз күрөш боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери. Сарногоев Эсенбай Кондубаевич Талас областык согуштун жана эмгектин ардагерлеринин ооруканасынын жетекчиси. Талас облысынын чыгаан атуулуу наамы төмөндөгү инсанга ыйгарсын. Сүйүнтбеков Айбек Өзбекович, Талас областык футбол федерациясынын президенти. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен төмөндөгүлөр сыйлансын. Айтбаев Каныбек Бакай Ата районунун Ора айыл аймагынын ардагерлер кеңешинин төрагасынын орун басары. Бейшекеев Эдил Курманбекович Талас шаарынын таза суу муниципалдык ишканасынын таза суу боюнча инженери. Мамыралиев Калыбек Кудайбергенович Манас райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы эсепчиси. Барын деди тапшырып кеткен да. Калган ичинде тапшырып кеткен иши. Кереги жок. Таджиев Нарымбек Төрөгелдиевич номер 6 жол тейлөө мекемесине караштуу асфальт бетон заводунун жетекчиси. Токтогазиева Айчурөк Кемелбековна Талас районунун Бердике Батыр айыл аймагынын аялдар кеңешинин төрайымы. Талас областынын ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Мураталиев Марат Молдонович. Кейинки сөз Кыргыз Республикасынын ардактуу инсандары коомдук бирикмесинин Талас облусу боюнча төрагасы Кадыралиев Зорбек мырзага берилет. Эгемендүү майрам менен жалпы кыргыз элин, анын ичинде мына Талас областы өткөрүп аткан ошо майрамыңыздар баарыңыздарга кут болсун. Биз Бишкектен атайын Кыргыз Республикасынын ардактуу инсандары коомдук бирикмесинин атынан ушул жакшы кыргызда бир жакшы сөз бар. Жаратканын баарын алат, артында жакшы иши жана жакшы сөзү калат дейт. Түздүк оңго кадам да
Майрамбек Мухамбетович диктейт. Жүрүштүү командирдин орун басары майор Салис Ильяс Муратбекович баштап келе жатат. Катарда 20-29 аскер бөлүмүнүн алдыңкы кызматкерлери Жолоев Бакытбек, Зайыров Марат, Тажыбаев Бакыт жана башка чегара кызматкерлери келе жатышат. Башкармалыктын эң башкы максаттарынын бири Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн сактоо, чек аранын бузулбосу, чек аркылуу контрабандалык заттарды, эл аралык террористтерди курал жинактырып өткөргөө болуп саналат. Сиздердин алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Талас облустук Ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы келе жатат. Ниязалы Товкеев жана Шатмановдордун эмгектери зор. Башкармалыкта элибизге таанымал болгон Жоломан Шаршембаев, Абдыбек Суталинов, Рашид Тагаев жана Феликс Холов сыяктуу генералдар, жана Молдалиев Абылгазы, Алымбеков Абдулда сыяктуу алдыңкы кызматкерлер кызмат өтөшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облусу боюнча башкармалыгынын өздүк курамы келе жатат. Учурда башкармалык полковник Касиев Талантбек Аскарбековичтин жетектөөсүндө. Башкармалыктын башчысынын жарандык коргонуу боюнча орун басары капитан Бийжанов Нурлан Беренбекович жана өрт коопсуздугу боюнча орун басары майор Ситалиев Фархат Тентимишевич. Салтанаттуу жүрүштү баштап келе жаткан улук лейтенант Керимкулов Нурбек жетектеп келүүдө. Бөрү отрядынын жоокерлери аянтка кирип келүүдө. Назарыңыздарда Бөрү отрядынын Patriot жигиттер келе жатат тек туруп, алар үчүн ыйык, алар үчүн улуу ката мекен, ата журт деген жети тупан жерден биримдикте бекем. Алар элине, жерине жан берет, алар чын жүрөктөн терең ат берет, алар бири-бирине туугандай эни агаттын өчүрүү жана урандары, алга кандары сен күчтүү эр жүрөк келет, намысына бекел жерине тирек, алар эр жүрөк жери үчүн күйөт, алардын ар бири чыныгы патриот, жететин жек көрө, бөлүп бөлүнгөндө алардын ар бири тутат бүтүндүктү, эсентеден калган, сиңип калган канга, жериң үчүн көрөш, элиң үчүн алга. Жигиттер эр жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот, мекенине күйөт, чыныгы патриот, алардын каны сыйк, жүрөгү от болот. Жигиттер эр жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот, мекенине күйөт, чыныгы патриот, алардын каны сыйк, жүрөгү от болот. От бекер эместир, ар бир акан тери, текеге тез ал, элимдин өл эри, жүрөгүндө от алоолонгон эми, эли үчүн жери, мекенинин деми, керегине жара, ажалга тик кара, ата мекен журт үмүтү шоң сага, ар бир айткан сөз сен үчүн дем болсун, тилегеним болсо, эртегиң кең болсун, желегиң жел берейт, улуттун жеңгиндейт, көкүрөктөн терең, жеңиште энчиле, мекенчилер эй тигеңен тик тур, милдет үчүн эмес, мекен үчүн бул эсиңе бек тут, сени менен эл журт, тереңенен дем ал, абаны чоң жут, манас атаң болгон, эли жерин сүйгөн, эреми сен болгон, мекенине күйгөн. Жигиттер эр жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот, мекенине күйөт, чыныгы патриот, алардын каны сыйк, жүрөгү от болот. Жигиттер эр жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот, мекенине күйөт, чыныгы патриот, алардын каны сыйк, жүрөгү от болот. Түшүндүм, байланышка кабыл алынды. чек ара заставасы куралга буйрукка көтөрүлүп, айгай тобу чек ара бузуучулардын жолун тосту. Кыргыз элим чыккан баатыр болгон баласы, арасынан кыргызымдын чыккан тайлак баатыры, аргай жеринен жеримдин ар ким жети жагынан чыккан. Жоокерлер бир ашаттуу кызматтык ийгилик жардамы менен чек араны
чек-араны бузуучуларды кармоого киришти. Чечкендүүлүктүн натыйжасында чек-ара бузуучу кармалды. Кожон булдай күчтүү балбаныбыз чыккан Кыргызда. Батыр энелерим болгон курман жанда кабыстай. Эне батыр Жаңыл мырза менен чыккан кыз сайкал. Айта берсе кечти коңгус азыр деле көп балар. Ошондуктан улуу элиме эч бириң тең элбиз. Ташка тамга баскан Кыргыз тарых беттек. Материалдын көрсөтмөсү. Коомчулукка коркунуч келтирген куралдуу кылмышкерлер автоунааны колдонуу менен качкан учурда аларды кармоо укмаларын көрсөтөт. Патриот жигиттер келе жатат тек туруп, алар үчүн ыйык, алар үчүн ката мекен, ата журт деген жети тупан жерлер биримдикте бекем. Алар элине жан берет, алар чын жүрөктөн терең ат берет, алар бири-бирине туугандай эни агаттын өчүрүү жана урандары, алгахандары күчтүү эл жүрөк келет, намысына бекел жерине берет, алар эл жүрөк жери үчүн күйөт, аларды дар бери чыныгы патриот жетирдин жек көрөт, бөлүп Билим кана мектеби, билим өнөр үйрөтөт. Кол ойнотуп комузда, комуз кылын сүйлөтөт. Запастагы полковник Жумабаев Чыргалбек Кеңешбекович, облустук шаардык ардагер кеңештеринин жетектеген ардактуу ардагерлерибиз Мүнүр Мамбеталиев, Тургуналы Сейдибаев, Акун Өзенов, Жумабек Саптяков, Сүйүнбай Акматов, Алишер Мусаев баштаган ардактуу ардагерлерибиздин баштап келе жатышат. Азыр шаарыбызда 237 ардагер бар. Ошентип майрамдык жүрүшүбүздүн ардагерлерибиз баштап өтүүдө. Эгемендүү забаныбыздын кадырман каарлары, умай энелери,
азыр төрөбүздүн куту ушулар. Узак өмүр берсин сиздерге Кудайым, жашасын калкыбыздын кадырман карылары. Бар болуңуздар, сиздерге урмат жана сый. Майрамдык шаң менен аянтта Талас айымдары коомдук бирикмеси. Талас айымдары коомдук бирикмесинин ан жетекчиси Ахмат кызы Махабат жетектеп келе жатат. Талас айымдары коомдук бирикмеси 2015 жылдан бери өзүнүн иш аракеттерин Талас жергесинде татыктуу жүргүзүп келе жатат. 150 айымдан турган мүчөлөрү бар. Уюмдун алдында 16 ападан турган Эне тилеги фольклордук тобу түзүлүп, облустук жана республикалык деңгээлдеги кароо сынактарга катышып, өз өнөрлөрүн көрсөтүп келишүүдө. Эне тилеги топтун катарында ар кыл кесиптин ээлери, азыркы күндө ардактуу эс алууда жүргөн 50 жаштан 70 жашка чейинки энелерибиз жана эжелерибиз бар. Борбордук аянтта Талас областын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгы. Аталган жааматты Карабеков Бакыт Эрмекович жетектейт. Башкармалыкта 16 кызматкер эмгектенет. Талас областы 9 спорттук мектебинде 157 машыктыруучу иштейт. Кыргыз спортуна эмгек сиңирген ардагерлер Коңушбаев, Тууганбай, Ниязбеков Керим, Эсенбаев Бекжан сыяктуу агайларыбыз менен сыймыктанабыз. 2018 жылы Талас областын спортсмендердин азиялык, дүйнөлүк чемпионаттардан 15 медалды алып, Кыргызстандын желегин көкөлөткөн. Мисалга алсак, Шершенбеков Жоламан, Каныбек Жолчубеков, Азат Бейшебеков, Атабек Азизбеков, Үзүр Жусупбеков күрөшкө боюнча азиялык чемпионаттардын байгелүү орундарын ээ болушкан. Спортубузга Кыргыз Республикасынын спортунун эмгек сиңирген ишмери Осмоналиев Бекен Абдышевич, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Сүйүналиев Талайбек Бейсайдиевич, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Шаршекеев Орос Чоноралиевич Эсентай агайларыбыз зор салым кошкон. Таластык спорт чеберчиликтен урмат жана сый. Алдыңыздарда билим берүү тармагынын өкүлдөрү, Талас облусунун билим берүү тармагы алдыңкы новатор мугалимдери менен келе жатышат. Эл мугалими Жанузаков Жаныш Борошевич, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалимдери Момунбеков Станбек Жылдызович, Кермалиев Кеңешбек Кермалиевич, Кенжебаев Расылхан Малабекович жана Асылбекова Канышай Асылбековна биздин облустун билим берүүсүнүн эң мыкты өкүлдөрү. Колоннаны Талас билим берүү усулдук борборунун директору Телекматов Табылды Касымбекович жетектеп келүүдө. 2017-2018 окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку жана орточо упайды топтоо боюнча Талас облусунун бүтүрүүчүлөрү Бишкек шаарынан кийинки 2-нчи орунду камсыз кылышты. Бардык республикалык кароо сынактарда Талас облусунун билим берүү тармагы байгелүү орундарды ээлеп келишүүдө. Аянтыбызга облусубуздун чет тилдер лицей комплексинин педагогикалык жамааты кирип келди. Азыр лицейде 30 мугалим, 5 тарбиячы, окуучуларга билим жана тарбия беришет. Лицейди Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Момунбеков Станбек Жылдызович жетектейт. 2017 жылы шаардык окуучулардын олимпиадасында 8 окуучу 1-нчи орунду, 7 окуучу 2-нчи орунду, 5 окуучу 3-нчи орунду жеңип алышкан. Быйылкы окуу жылында 5,5 миллион сомго спорт залы курулууда. Талас облусунун ыйгарым өкүлчүлүгү тарабынан мыкты мекеме номинациянын жеңүүчүсү болгон бул лицей Америкадан окуп келген окуучулар менен дайыма сыймыктанат. Аянтта Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1-нчи орто мектебинин мугалимдери жамааты. Жетекчиси Жарманбетова Самара Урусовна. Мугалимдердин саны 82, анын ичинде билим берүүнүн мыктысы 21 мугалим. Окуучулардын саны 1497 окуучу. Бул мектеп окуучулар арасында өткөрүлгөн предметтик олимпиаданын бардык этаптарынын байгелүү орундарына ээ болуп келет. 2017-2018 окуу жылында орус тили жана адабият сабагы мугалими Күмүшбекова Фариданын даярдаган окуучулары предмет
предметтик олимпиаданын шаардык, райондук жана областтык турларынан 1-чи байгелүү орундаларына ээ болуп, республикалык турда 5-чи байгелүү орунга ээ болушкан. Майрамыңыздар менен ура! Катарга кадам таштаган Раиса Яковлевна Рысакова атындагы номер 2 орто мектеби жетекчиси Козубекова Нуржамал Курманбековна. Мугалимдердин саны 46, анын ичинен билүү бөлүм мыктысы 9 мугалим, окуучулардын саны 1320. Номер 2 орто мектеби да окуучулар арасында өткөрүлгөн олимпиаданын жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча жыл сайын баш байгелерге ээ болуп келет. Предметтик олимпиаданын жыйынтыктарында өзгөчө биология сабагынан мугалими Бондаренко Елена Александровнанын, англис тили сабагынан мугалим Шалагин Владимир Сергеевичтин салымдары өтө зор. Борбордук аянтта номер 3 мектеп гимназиясы. Жетекчиси Людмила Леонидовна. Мугалимдердин саны 52. Анын ичинде билим берүүнүн мыктысы 12 мугалим. Окуучулардын саны 1192 окуучу. Мектеп гимназия окуу процессинде жаңы технологиялар, окутуунун жана баалоонун жаңы ыкмаларын ишке ашыргандардан менен айырмаланат. Алдыңкы иш тажрыйбаларды жайылтуу иштери чыгармачылык менен жүргүзөт. Семинарларда, кароо сынактарда жана башка иш чараларда өткөрүп, алдыңкы окуучулар мугалимдердин колдоо иштери жүргүзүлүп келе жатат. Аянтта номер 4 орто мектеби. Директору Момоконов Турдубек Аргынбекович. Мугалимдердин саны 30. Анын ичинен билим берүүнүн мыктысы 7 мугалим. Окуучулардын саны 428 окуучу. Мектеп жаңы окуу жылына карата оңдоп түзөө иштерин мыкты жасагандыгы үчүн 1-чи орунга 3 жылдан бери ээ болуп келет. Окуучулардын предметтик олимпиадасынын шаардык турунда байгелүү орундарга ээ болгон. Американын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен мектепте англис тили сабагынан волонтер иш алып барат. Майрамдык аянтта номер 5 орто мектеби. Жетекчиси Умиталиева Алтынчач Мыктыбековна. Мугалимдердин саны 66. Анын ичинен билим берүү мыктысы 25 мугалим. Окуучулардын саны 1049 окуучу. Мектепте окуу процессинде дайыма жаңы өзгөрүүлөр киргизилип турат. Алдыңкы иш тажрыйбалуу мугалимдерге бай. Мугалимдердин ынтымагы бекем, окуучуларга берген билими татыктуу. Билимкана тарабынан уюштурулган олимпиадада математика сабагы боюнча Жаныбеков Бактөөлөт 2-чи орунга, 6-чы класстар арасында математика сабагы боюнча уюштурулган олимпиаданын республикалык турунда бул мектептин окуучусу Эрмекулов Кушубек алдыңкы 10 окуучунун арасына кошулду. Борбордук айынтта Абдулаев Сагын атындагы номер 6 орто мектеби. Жетекчиси Осмоналиева Гүлсайра Болотбековна. Мугалимдердин саны 38. Анын ичинде билим берүүнүн мыктысы 9 мугалим. Окуучулардын саны 656 окуучу. Окутуунун жана баалоонун жаңы ыкмаларын ишке ашыруу жана алдыңкы иш тажрыйбаларын жыйылтуу иштерине жүргүзүү боюнча бул мектеп бай тажрыйбасы бар. Жашасын Кыргыз Республикасы. Алдыңыздарда Эмилбек Альчиев атындагы номер 7 орто мектеби. Жетекчиси Орозматова Эркинай Касымовна. Мугалимдердин саны 34. Анын ичинен билим берүү мыктысы 14 мугалим. Окуучулардын саны 755 окуучу. Борбордук аянтта номер 8 орто мектеби. Жетекчиси Сагынбаева Мерим Амангелдиевна. Мугалимдердин саны 25. Анын ичинен билим берүүнүн мыктысы 5 мугалим. Окуучулардын саны 314 окуучу. Шаарыбыздагы кийинки учулган мектептердин бири болсо да, бул мектепте окуу тарбия иши жакшы жолго коюлган. Мугалимдер жамаатынын чыгармачылыгы менен иштөөсүнүн натыйжасында жараткан ийгиликтери күн санап өсүүдө. Ишиңиздердин ийгилиги дайыма арта берсин. Майрамдык жүрүшүнүн катарына Жолчубек Улурмат атындагы номер 9 орто мектебинин пед жамааттыгы келатат. Жетекчиси Орозалиева Дамира Атагелдиевна. Мугалимдердин саны 32. Анын ичинен билим берүүнүн мыктысы 9 мугалим. Окуучулардын саны 455 окуучу. Мектеп ар бир окуу жылында жаңы табылгалар менен айырмаланат. Аянтта Талас мамлекеттик университети. Учурда окуу жайда жалпы 125 окутуучу эмгектенет. Алардын катарында 3 илимдин доктору, 40 илимдин кандидаты бар. Башкача айтканда, окумуштуулук даражасы бар окутуучулардын 42% түзөт. Университетте педагогикалык, гуманитардык, технологиялык, экономикалык, табигый илимдердин билим берүү багыттары жогорку билимдүү адистер даярдалат. Ал эми кесиптик орто билим берүү бөлүмүндө 14 адисти боюнча орто кесиптик билим берилет. 2018 жылы Кыргыз Республиканын жогорку окуу жайлар боюнча эл аралык НАР агенттиги чыгарган рейтинги боюнча
таалымуу, педагогикалык, транспорттук, технологиялык, филологиялык, физика-математикалык билим берүү боюнча Кыргызстанда алдыңкы 5 жогорку окуу жайдын катарына кирди. Жашасын Кыргыз Республикасы! Ура! Аянтта Талас агрардык экономикалык колледжи. Жетекчиси Абдукайымов Шаршембек Султонович. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери. Билим берүүнүн отличниги, биология илимдеринин кандидаты. Колледжде 62 кызматкер эмгектенет, 415 студент билим алышат. Алардын агрардык колледж 5 багыт боюнча иш алып барып, айыл чарба, электрлештирилүү, ветеринария, жерге жайгаштыруу боюнча адистерди даярдап чыгарат. Агрардык колледждин кызматкерлери жана студенттери облусубуздагы өткөрүп жүргөн иш-чаралардын мыкты колдоочулары жана активдүү жигердүү катышуучулары. Эгемендик майрамыңыздар куттуу болсун. Ура! Борбордук аянтта Талас медициналык колледжи. Талас медициналык колледжинде 650 студент билим алып, аларга 40 мугалим талыкпай эмгектенип билим берүүдө. Окуу жай негизинен сестралык иши, акушердик иши, фармация, дарылоо иши тармактары боюнча орто кесиптеги медициналык кызматкерлерди даярдап окутат. Мугалимдер Исакова Динара, Торгоева Батма, Григорова Татьяна, Чалданбаев Бакен, Жолдошева Кукей, Мураталиева Халимат тажрыйбасы мол насаатчылар. Медициналык окуу жайы мыкты эмгек жамааты, жылдын мыкты жетекчиси, мыкты окуу жай деген номинациялардын көп жолку ээси катары дайым сыймыктана алышат. Бар болуңуздар Мед колледж окуу жайынын эмгек жамааты. Аянтта саламаттыкты сактоо тармагынын өкүлдөрү. Талас облусунун элине биринчи медициналык санитардык жана стационардык жардамды, Талас областык үй-бүлөлүк медицина борбору, Талас областык биргелешкен ооруканасы, Талас областык согуштун жана эмгектин ардагерлеринин ооруканасы, областык стоматологиялык поликлиника, СПИДке каршы күрөшүү борбору, областык кан куюу борбору, областык соттук медицина бюросу, облустук маалымат борбору, областык кургак учукка каршы күрөшүү борборлору көрсөтүшөт. Парадты облустук саламаттык сактоо тармагынын координатору Шатиев Абдокур Мамедкулович жетектеп бара жатат. Андан башка облустук биргелешкен оорукананын директору Усупбеков Нурдин, райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Айдаров Жакыпбек, медицина кызматкерлеринин облустук кесип бирлигинин төрагасы Авленов Курманбек, согуштун жана эмгектин ардагерлеринин ооруканасынын башкы дарыгери Сарногоев Эсенбай, Талас аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун директору Эмилбаев Улан, облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун директору Ибрагимов Райымбек, областык стоматологиялык поликлиниканын башкы дарыгери Өмүралиев Замир, облустук СПИДке каршы күрөшүү борборунун башкы дарыгери Ниязалиев Базарбай, облустук кан борборунун башкы дарыгери Сүйүналиев Айчүрөк, облустук соттук медицина бюросунун начальниги Чаргынов Сакым, облустук маалымат борборунун директору Шабданбекова Алмакан жана жалпы медициналык тармагында эмгектенген ак халатчандар, ден соолук сакчылары өтүүдө. Алдыңыздарда Талас облустук мамлекеттик архиви. Талас облустук мамлекеттик архивдин карамагына 1 шаардык жана 4 райондук мамлекеттик архивдер кирет. Жетекчиси Райымкулов Жусуп Кадыркулович. Бүгүнкү күндө Талас облусунун мамлекеттик архивинде 1893-2013 жылдардагы 1094 фондтон турган 176.314 сактоо бирдигиндеги документтер сакталат. Талас облусунун архив мекемелеринде бардыгы болуп 51 архив кызматкерлери эмгектенет. Анын ичинен Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасына ээ болгондор Кутсова, Көчөрбаева, премьер-министрдин ардак грамотасына ээ болгон Райымкулов, ал эми Кыргыз Республикасынын архив ишинин отличниктери Биримкулова, Тилешева, Жусупова, Орозалиева жана башкалар. Борбордук аянтта Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун Талас жогорку чыңалуу электр тармагынын ишканасы 110 киловаттан жогорку чыңалуудагы көмөк чордону жана аба чубалгалары тейлик. Негизги максаты калкты жана ишканаларды электр энергиясы менен үзгүлтүксүз ишенимдүү камсыз кылуу. Ишкананын жетекчиси Туржанов Жапарбек Субаналиевич, эмгеги сиңген жумуштун ардагерлери Намазалиев Асанкан, Мамбеталиев Марат, Мыкыев Закир Расатбекович, Курманкулов Аваскан Темирбекович, жумушчулар
ишканасы. Ура! Аянтта Талас областынын энергетика тармагын тейлеген ишкана Түндүк электр ачык акционердик коомунун Талас филиалы. Мекеме 2001 жылдын 1-июлунан баштап Кыргыз Энерго акционердик коомунун курамы өзгөртүүдө кайра уюштурулган. Бул мекемени 2017 жылдан бери Рыспеков Акылбек Касымбекович жетектеп келе жатат. Мекемеде 406 кызматкер эмгектенет. Талас филиалынын балансында 1386 көмөк чордону иштеп жатат. Жетекчиси Рыспеков Акылбек Касымбаевич. Ал эми энергетика тармагында 1990 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейинки эмгектенип келген Шүкүрбек Осмонов өмүр жолундагы ак дилинен иштеген эмгектик артыкчылыктарды учурунда эмгеги жогору бааланып Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министринин тарабынан бир нече жолу ардак грамотасы менен сыйланган. Борбордук аянтта жол тармагы Талас шаарындагы гана эмес, өрөөндөгү белдүү ишканалардын бири. Негизги милдети өрөөндөгү жолдордун курулуш иштерин жүргүзүү, жол курулуштарын жасоо, асфальт төшөө, жол тазалоо, кар жааган учурда кум себүү, көпүрөлөрдү жасоо. Жетекчиси Осмоналиев Рустам Кушаинович. Бүгүнкү күндө бул ишкананын аймактык бөлүмү областыбыздагы 1455 чакырым жолду тейлеп келе жатат. Башкармалык боюнча жалпы эмгек жамааты 282 кишиден турат. Карамагына 2 асфальта бетон заводу жана 5 жол тейлөө мекемелери бар. Майрамдык аянтта Кыргыз автобекети мамлекеттик ишканасынын филиалы. Талас автовокзалында 1970 жылы эки кабатты турган Талас автовокзалында жана ага караштуу райондук борборлорунда жайгашкан. Карабура, Покровка автостанциясы жана Бакаята, Чоң Капка, Көксай, Аманбаев, Шекер автокассалары. Жашасын Кыргыз Республикасы. Ура! Алдыңыздарда Кыргыз Республикасы транспорт жана жолдор министринин алдындагы автомобиль, суу транспорту жана салмакчы өлчөм көзөмөлдүү агентствосунун Талас аймактык башкармалыгы жетекчиси Ташмамбетов Нурдин Абдыманапович. Кыргыз автобекети мамлекеттик ишканасынын филиалы Талас автовокзалынын башкы директору болуп Апитов Сыргак Ноконович иштейт. Жалпы эмгек жамаатынын саны 34 адам. Анын ичинде 21 аял заты. Бир нече кызматкерлер транспорт жаатында талыкпаган эмгектөө үчүн Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлигинин ардак сыйлыктары менен ээ болушкан. Жашасын Кыргыз Республикасы. Ура! Алдыңыздарда Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Талас облустук филиалы. Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Талас облустук филиалы 1994 жылы Талас ишканасы, 1998 жылы Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Талас облустук филиалы болуп уюшулган. Кызматкерлердин жалпы саны 115. Мекеменин жетекчиси Долдоев Самат Садыржанович. Мекемеде иштеген алдыңкы кызматкерлери катары электромонтерлор Осмонбеков Бейшенбек, Намазалиев Талантбек, Белесов Орондалы, Турсуханов Жаныбекти, интернет менен камсыздоо кызматын тейлеген инженерлер Бешбаев Кадырбек, Курманалиев Нурканды белгилесек болот. Майрамдык аянтта Талас областык мамлекеттик статистика башкармасы. Талас областык мамлекеттик статистика башкармасынын карамагында 4 райондук, 1 шаардык мамлекеттик статистика бөлүмдөрү иштеп келүүдө. Майрамдык жүрүштү Талас областык мамлекеттик статистика башкармасынын жетекчиси Бараков Бакирдин Аманович алып баштап бара жатат. Статистикалык маалыматтарды жыйноодогу, иштеп чыгуудагы жана жайылтуудагы өзгөчө татаал кыйынчылыктарга карабай эмгектенип келе жаткан статистиканын эң мыкты кызматкерлеринин катарын толуктаган адистери Егорова Олимпиада Павловна, Нармырзаева Зуракан Амиракуловна.
Борбордук аянтта талас сыноо стандартташтыруу жана метрология борбору бул ишкана 1968 жылы уюшулган. Азыркы убакта кызматкерлердин жалпы саны 6 адам. Мекеменин Жумалиев Казакбай Жусупбекович жетектеп келүүдө. Кыргыз Республикасынын экономикалык министрлигинин аймактар аралыгында башкармалыгынын Талас аймактагы бөлүмү. Аталган бөлүмдө Акматов Теңирберди Чекенович жетектеп. Бөлүмдө 3 кызматкер эмгектенет. Коомдук иштерге жергиликтүү көрсөтүп, облустун экономикасын өйдө көтөрүлүп келе жатат. Жашасын Кыргыз Республикасы! Ура! Аянтта Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин аймактар аралык башкармалыгынын Талас аймактык бөлүмү. Аталган бөлүмдү Акматов Теңирберди Чакенович жетектейт. Бөлүмдө 3 кызматкер эмгектенет. Коомдук иштерге жигердүүлүктүн көрсөтүп, облусубуздун экономикалык багыттарын аныктоодо алгылыктуу иштерди жүргүзүп келе жатышат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Талас облустук бөлүмүндө бүгүнкү күндө жалпысынан 3 кызматкер эмгек өтөдө. Аянтта Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы мекеме 1990 жылы Талас шаарындагы расчеттик кассалык борбордун базасында Кыргыз Республикалык Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы болуп түзүлгөн. Кызматкерлердин жалпы саны 13 адам. Жетекчиси Эстебесов Исламбек Бийгазиевич. Борбордук аянтта Талас бассейн суу чарба башкармалыгы 1928 жылы түзүлгөн. Быйыл 90 жыл болуп турат. Жетекчиси Батыркулов Болотбек Байбиевич. Талас өрөөнүндө дыйкан фермерлерин сугат жерлерин камсыз кылуу жана сугат суусун жеткирип берүү милдетин аткарып келет. Мекемеде 127 суу чарба кызматкерлери эмгектенишип, алардын ичинде суу чарбасында өз салымын кошкон азыркы күндөрдө көптөгөн адамдар эмгектенип келе жатат. Жашасын Кыргыз Республикасы! Ура! Алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын өкмөтүн караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Талас аймактык башкармалыгы жамааты өтүүдө. Токойду коргоо жана сактоо иштеринде бардык 131 адам кызмат кылат. Анын ичинен 71 адам Токой сакчылык кызматында эмгектенет. Жетекчиси Кадырбеков Болотбек Кадырбекович. Аянтта жаратылыш ресурстарын коргоо жана пайдалануу департаментинин Талас өкүлчүлүгү. Өкүлчүлүк 1976 жылы уюшулган. Өкүлчүлүктө жалпысынан 13 кызматкер эмгектенет. Жетекчиси Нарбеков Мухаммед Оросканович. Биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоо. Айлана чөйрөнү коргон кызматкери төш белгиси менен сыйланган 5 кызматкер бар. Алар Алиева, Кутманов, Сиитов, Давлетказиев, Тыныбеков. Өкүлчүлүктүн кызматкерлери тарабынан 6 ай ичинде өсүмдүктөр дүйнөсүнө зыяндуулук келтирүү жана аңчылык эрежелерин бузуу иштери боюнча 37 иштин бети ачылган. Атайын каражатка акча түшүрүү боюнча 417.610 сом атайын эсепке түшүрүлдү. Майрамдык аянтта Талас район аралык ветеринардык дарт аныктоо жана экспертиза борбору бардыгы болуп 13 кызматкер эмгектенет. Жетекчиси Жуманалиев Асылбек Турманбетович. Айыл чарба балдардын жугуштуу жана жугушсуз ылаңдарын диагноз коюу максатында борбордо 4 жогорку билимдүү ветеринар врачтар эмгектенет. Азыркы учурда жаңы типтеги аккредиттик ветеринардык лаборатория курулуп бүтүп жана жаңы приборлор жабырлуу менен жамсыздык күтүлүүдө. Жашасын Кыргыз Республикасы! Ура! Жашасын Кыргыз Республикасы! Ура! Борбордук аянтта Талас райондук
социалдык өнүгүү башкармалыгы. Башкармалыкта жетекчиси Расалиева Дамира Токторбековна. Башкармалыкта 61 кызматкер эмгектенет. Кыргыз Республикасынын калкты социалдык коргоо жана эмгекти чөйрө өнүктүрүү станцияларга аткаруу максатындагы социалдык коргоонун абалы жакшыртуу жана өнүктүрүү, ишсиз жарандарды ишке орноштуруу, көмөк көрсөтүү, мамлекеттик жөрөк пулдарды акчалай компенсациялоо жана башка социалдык төлөмдөрдү чегерүү иштери аткарылып келе жатат. Жашасын Кыргыз Республикасы! Ура! Аянтта Талас шаардык аймактык коомдук өз алдынча башкаруусу аталган башкармалык 2002 жылдан бери иш жүргүзүп келүүдө. Талас шаардык аймактык коомдук өз алдынча башкаруусунун жетекчиси Майурунов Ормошбек Сарлыканович жалпысынан 9 квартальный эмгектенет. Талас шаарынын коомдук иштерине активдүү катышуу менен өз салымдарын кошуп келүүдө. Алдыңыздарда Талас шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды коргоо башкармачылыгы келе жатат. Жетекчиси Бекмамбетов Сагым Турсбекович. Башкармалыкта 13 кызматкер эмгектенет. Ура! Талас регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнчагы башкармалыгы келе жатат. Жетекчиси Мураталиев Артык Ашырманбетович 17 кызматкер эмгектенет. Талас регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгы Талас регионунда шаар курулушу жана архитектура жаатында иш алып барууда. Майрамыңыздар менен ура! Борбордук аянтта Талас шаарынын коммуналдык кызмат көрсөтүү боюнча муниципалдык ишканасы. Жетекчиси Аскаров Эркин Мамбетович. Жалпысынан 74 кызматкер эмгектенет. Ишкана шаардын тазалыгы камсыздоо жана шаарыбыздын көрктөндүрүү жашылдандыруу боюнча иш алып барууда. Аскаров Эркин Мамбетович 2017 жылы Ыйман адеп жана маданият жылына карата жылдын мыкты жетекчисинин наамына ээ болгон. Бүгүнкү күндө ишкана бардык тазалыктарга жооп берип келе жатат. Жашасын Кыргыз Республикасы! Ура! Борбордук аянтта Талас шаарынын коммуналдык кызмат көрсөтүү боюнча муниципалдык ишканасы. Жетекчиси Аскаров Эркин Мамбетович. Жалпысынан 74 кызматкер эмгектенет. Аянтта Талас жылуулук камсыздоо ишканасы. Жетекчиси Мамадалиев Мирлан Казыевич. Ишканада 91 кызматкер эмгектенет. Ишкана Талас шаарындагы 44 көп кабаттуу турак үйлөрдү, 9 бюджеттик мекемеге жана көп кабаттуу үйлөрдө жайгашкан 96 коммерциялык уюмдарды жылуулук менен камсыз кылып келе жатат. Талас жылуулук камсыздоо ишканасында 4 откана бар. Анын ичинен 1 откана мазут оту менен, 3 откана көмүр оту менен жылуулат. Акыркы жылдары ишкана кыйла жетишкендиктерге ээ болуп келет. Айта кетсек, отканалардын ичинде жылуулук берүүчү казандар алмаштырылып, заманбап жаңы казандар орнотулуп, элге кеткен жылуулуктун сапаты жогорулап, авариялык өчүүлөр жокко эсеп болуп калды. Аянтта Талас шаардык таза суу муниципалдык ишканасы. Жетекчиси Камчыбеков Эркин Нарымбаевич. Ишканада бирнече кызматкер эмгектенет. Талас шаарынын тургундарын ичүүчү таза суу менен камсыздап, саркындуу суулардын кабыл алуу иштери жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө Талас шаарында эң ири инвестициялык катары EA1 банкы менен иш жүргүзүүдө. Жашасын Кыргыз Республикасы! Ура! Кыргыз эли майрамы менен! Ура! Ата мекениң сыймыктангандай жашап жана иштегин. Бир тууган элиңдин кызыкчылыктарынан өз бактаалайыңды тап. Эгемен майрам кут болсун Кыргызстан. Кыргыз элим, сиздерди эгемендүүлүк майрамыңыздар менен куттуктайм. Дайыма жерге ушундай тынчтык болуп турсун. Дайыма ден соолук болуп, үй бүлөңөр менен бактылуу өмүр сүргүлө. Дайыма тынчтыкты каалайм.
Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, молчулук болсун. Мына Ак Төбөнүн карты жарылып келатыр. Дагы ушундай майрамдарды көп тосолуп, ушундай майрамдарды көрө берели. Эл журтта тынччылык болсун, ачык асманыбыз ачык болсун. Маанайыбыз жарык болсун. Дүйнөдө тынччылык болсун каалайм. Ошол болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, майрамыңыздар менен куттуктайм. Көңүлүңүздөр ачык болсун, жарыктап жүрүңүздөр. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 27 жылдыгын өткүзүп атабыз. Элибизге талас элине айтарым тынччылык, бейбилдик, урматтуу президенти Сооронбай Шариповичтин жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү программаларыбызды ишке ашырышыбыз керек. Жаңы ушу куттуктоо сөзүмдө да айтып кеттим, бир жаккадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушу Талас областыбызды экономикасын кайсы тармагынан болбосун бүт жагынан алдыга чогуу алып чыгайык деп, ошого элим баарына ден соолук берсин, Кудай Талас элине ынтымактуу болсун. Азыр мынакей өздөрүнүн күзгү жыйноолору болуп атат, ошолордун баары ийгиликтүү өтүп, баалары кымбат болуп, элибизге дайыма жакшылык, үстүндө жакшылыктарды эле каалай берем. Манас атам арбага колдоп, Талас областында быйылкы жылдын аягында эң алдыңкы орундарга жетип, жакшылыктардын жылы болсун деген тилекти айтам. Ак Элечек апалар, Ак Калпакчан аталар, бүгүнкү сиздердин 31 август эгемендик күнүңүздөр менен куттуктайм. Бардык кыргыз журтчулугуна тынчылык жана ушундай эле күн сайын майрам шаң менен жүрөлү. Özden koy versene. Özden koy ver. Nur Kırgız'ı kol çağıp her zaman bağırlarınız söylemesin. Kırgız elim önügü öse versin. Bunday vardık yetiştiği zamanda bak versin Kuday Tağlam. Bak versin. Bak vergende de tak versin. Buna elge tınççılık versin. El güldey versin. Baktılığı olsun, baldar öse versin. En yakşı kağlı tileklerdi. Dünyada büt yakşılıklardı kağlayım. Бардык эл журтубузда ошол бүгүнкү эгемендүүлүк
майрам менен куттуктайбыз. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Келечекте дагы чоң ийгиликтер болсун. Рахмат. Қалағаным жақшылық, тыныштық болуы өлкөмдө, болбосо экен каршылык. Биздин заман нур заман, ушул жер гүл заман. Ден соолугуң болбосо, бул заманда эң жаман. Ой, адамдар, адамдар, гүлгө сүргүлө, ömür kurgur bir gelip Yaşolar gün bilgili Oy adamlar Bağlaganım den soluğum bolboso Kaldım dey bir kor bolup Bizden zaman nur zaman Uşul jergal gül zaman Kıntımağın bolboso Bu zamanda en çaman Bizim zaman nur zaman Uşul jergal gül zaman Den soluğum bolboso Bu zamanda en çaman Bizim zaman nur zaman Uşul jergal gül zaman Hıntımağın bolboso Bu zamanda en çaman Tündük düştük bolboylu Barımızda teң zaman Эми эгемендүү жылыбыз куттуу болсун. Талаш элине кааларым ушу ден соолуктары чың болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Эмне жакшылыктар болсо жакшылыктар боло берсин. Дайыма бүгүнкү күндөрүбүз бүгүнкүдөй майрам мен болуп күнүбүз дайыма ачык болуп, талаш эли келечектеги эмне каалаган, тилеген ой максаттарына жете берсин. Урматтуу таластык туугандар, бардыгыңыздар бүгүнкү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Нурлан Ташчайнар балбаныбыздын эң кенже шакирти Нур Кыргыздын феномендик көрсөтүүсүнө күбө болосуздар. Жалпы эле Таластан чыккан Ташчайнар таанылды дүйнө жүзүнө. Азыр 17 шакирт даярдап Жазда жашылда зарысыл Жаңбыр жытту көчөлөр Жаштар барат жазынышып Бир кыл чайып өтөгөр Билинбей жүрөккө бир эле мүнөттөй Чечсин көрачат өрүктөй Шай көлөк Гүл жолук Шан сулуулардын карашы Жүрөгүмдүн табасы Жаштыгымдан аздыгай Көктөм жашыл жагылым Жердин жебип тамыры Жобасындай алалым Каптайт сүйүт жанымды Билинбей жүрөккө бир эле мүнөттөй Жашсын көлачат өрүктөй Шай көлөк Гүл жолук Жан сулуулардын карашы Жүрөгүмдүн табасы Жаштыгымдан аздыгай өткөн Жаңгыр белем гүл күңөр Жетип үзүр келишкендер Кырындагы гүлсүңөр Билинбей жүрөккө бир эле мүнөттөй Жашсын көлачат өрүктөй Шай көлөк Гүл жолук Жан сулуулардын карашы Жүрөгүмдүн табасы Жаштыгымдын аздыгай өткөн Жаз жаңгырын таткым
көйлөтөй жүрсүн гүлачат өдүктөй шай 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 көйөкчө гүлү 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 гүл гүл жолукчан сулуулардын арашы жүрөгүмдүн абасы жаштыгымдын аздыгай өткөндөй шай 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 көйөкчө гүлү 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 гүл гүл жолукчан сулуулардын арашы жүрөгүмдүн абасы жаштыгымдын аздыгай өткөндөй Жалпы Талас облусунун жарандарын бүгүнкү ушу 27 жылдык эгемендүүлүк майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар бир үйгө байгерчилик, бакубатчылык каалайбыз. Ар бир бала өзүнүн ата-энеси менен чоңойсун. Өнүгүп өскөн жаңы новаторлук жактан башка өлкөгө дагы салымыбыз кошо алган өлкөлөрдөн болуп жүрө берели. Урматтуу Талас элимди, мен бүгүнкү 31 август эгемендүү Кыргызстандын 27 жылдык майрамы менен куттуктаймын. Учурдан пайдаланып, Талас элине, жалпы эле кыргыз элине тынчтыкты, бакубатчылыкты, ынтымакты каалаймын. Өлкөбүз өнүгүп өсүп, алдыңкы өлкөлөрдөн болушуна тилектешмин. облусубуздун бардык тургундарын ушул эгемендүүлүк күнүнүн 27 жылдыгы менен куттуктайм. Бардык үй бүлөдө токчулук, бейпилчилик, амандык болсун, иштериңиздерде ийгилик болсун.
жалпы кыргыз элибиз, кыргыз журтубуз, бүй туугандарыбыз, мусулмандарыбыз баарыңыздарды бүгүнкү 31 август эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Кыргыз элибизге, кыргыз журтубузга тынччылык, молчулук, токчулук жана ошондой эле баардыгыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт мамлекетибиздин өнүгүп өсүшүнө ар бир кыргыз жаранды өзүбүздүн салымыбызды коштук дейм. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Баратып жолдо батабыз ойго, өлкөбүз кантип өнүгөт. Жан баспай түрдө чапсак теберге, санабыз санга бөлүнөт. Эгемен болуп, сыймыкка толуп, жашаган жокпуз бекерге. Жалынын коштун, салымын коштун, зарылып турган мекенге. Независимости Кыргызстана. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья. Асман ачык болсун, талай болсун, балдарыбыз бактылуу болсун. Посмотрите, какой наш город стал красивый. Везде цветочки растут, ночью огонечки горят, чистенько, везде елочки. Благодаря кому? Нашему губернатору Марату Молдоновичу. Я думаю, что наш город Талас с каждым днем все будет красивее и красивее. И будет одним из красивейших городов Кыргызстана. Поздравляю всех с праздником. Будьте здоровы, любимы, богаты. Если к вам в дом придут гости, канча бут келсин, ошончо кут келсин. Ата мекенің сыймыктангандай жашап жана иштегин. Бир тууган элиңдин кызыкчылыктарынан өз бакты алайыңды тап. Эгемен майрам кут болсун, Кыргызстан.